Министрлик кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында өлкөнүн орчундуу көйгөйлөрүн тез арада чечүүгө багытталган өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында реформалардын кезектеги этабына кадам ташталды. Жыйындын жүрүшүндө эки маселе каралды. Бул биринчиси ири өлчөмдөгү жана оор салмактагы жүктөрдү ташуу үчүн атайын уруксат алуу жол жобосун жөнөкөйлөтүү. Ошондой эле айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн зарыл болгон 083 медициналык маалыматын алуу процессин жөнөкөйлөтүү. Биринчи тапшырма боюнча оор салмактагы жүктөрдү ташууга транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан 8256 атайын уруксат кагаз берилген. Орто эсеп менен күнүнө 20га жакын ушундай транспорттук каражаттар өткөрмө бекеттерден өтөт. Уруксат алуу үчүн ташуучу 8 этаптан, ал эми жүктүн бийиктиги 4,5 метрден ашса 10 этаптан өтүшү керек. Адылбек Касымалиев маселенин негизги себеби катары ведомстволук маалыматтык түзүмдөрүнүн интеграциясын жана электрондук бекитүү механизминин жоктугун белгиледи. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Минкап башчысы 100 күндүн ичинде кызыктар ведомстволордун маалыматтык түзүмдөрүн интеграциялоону, камсыз кылууну жана атайын уруксаттарды координациялоонун электрондук механизмин толугу менен ишке киргизүүнү тапшырды. Ал эми айдоочулук күбөлүктү алуу милдети талап кылган 083 медициналык маалымат алуунун жол жобосун жөнөкөйлөтүү зарылдыгын айтты. Бул процесс бир топ убакытты алаарын жана эмканадагы 8 адис дарыгерге кайрылууну талап кылаарын белгиледи. Андыктан бул процесс 7 күнгө чейин созулуп, жарандарга дагы мамлекет органдарына дагы ыңгайсыздык жаратат. Кагаз түрүндө берилип, транспорттук каражаттарды айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлүп берилген күбөлүктөрдү жасалмалоо коркунучу бар. Былтыркы жылы өлкө боюнча 175 миңге жакын жаран 083 күбөлүгүнө ээ болгон. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Минкап башчысы Саламаттык сактоо министрлигине транспорттук каражаттарды айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиги атайын санариптик модулдарды, кызматтарды иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү, мындан башка бул системалардын интеграциясын камсыздоону тапшырды.